Кыргыз Республикасынын Нарын облусундагы Ыйгарым укуктуу өкүлү тарабынан, Нарын педагогикалык колледжи тарабынан, ошондой эле Алипепро мугалимдерди өнүктүрүү аянтчасы тарабынан эл үмүтү келечек муунун кызматы аттуу долбоор бүгүнкү күндө облустук деңгээлде өз кулачын кенен жаюуда. Долбоордун негизги максаты билим берүү мекемелеринин кызматташуусун так бир багыттуу иш-аракетке буруу жана мектептерде интеграцияланган иримдерди түзүү менен окуучуларда турмуштук маанилүү көндүмдөрдү калыптандыруу болуп саналат. Дал ушул долбоордун алкагында Нарын районуна караштуу Мурат Осмонов атындагы орто мектебинде Smart Agro интеграцияланган ирими бүгүнкү күндө өз ишмердүүлүктөрүн жүргүзүүдө. Бул ирим бүгүнкү күндө коомчулук менен сурамжылоо иштерин жүргүзүп, коомдогу социалдык долбоорду аныктап, мектептин аянтчасына алма көчөттөрүн отургузууну пландаштырышты. Мектеп бакчасына алма көчөттөрүн отургузуу өтө жакшы жана пайдалуу иш болуп саналат. Андыктан дал ушул долбоорду ар тараптан карап көрөлү. Көчөттөрдү коргоо, сугаруу, жер кыртышын түздөө жана зыянкеч курт-кумурскалардан коргоо менен жоопкерчиликке үйрөнөбүз. Биз жер кыртышын аныктоо менен биргеликте алма дарактардын өсүшүн, гүлдөшүн, жемиш берүүсүн байкоо менен география, биология, агрономия сыяктуу илимдерди практика жүзүндө үйрөнөбүз. Экологиялык маданият, табиатты коргоо жана экологиялык тең салмактуулук жөнүндө түшүнүгүбүз өсөт. Абанын тазалыгы, алма дарактары көмүр кычкыл газын өтүмдүү сиңирип, кычкылтекти бөлүп чыгарат. Мектеп аймагында таза абаны камсыз кылат. Мектептин айланасын жашылдандыруу бул экологиялык коргоону, ошондой эле окуучулардын ден соолугун чыңдайт жана көрүнүшкө жагымдуу маанай тартуулайт. Бул эң негизгиси пайдасы экономикалык туруктуулук. Экономикалык туруктуулукта бул деген абадагы жашыл өсүмдүктөр абадагы көмүр кычкыл газын өзүнө сиңирип алып, абаны кычкылтек менен камсыздайт. Био ар түрдүүлүк, алма дарактары, арылар, көпөлөктөр сыяктуу чаңдаштыруучулар үчүн жашоо чөйрөсүн түзөт. Коомчулук менен байланыш, жергиликтүү кеңеш, жергиликтүү калк, мектеп жамааты, ата-энелер менен бирге иштешүү мектептин коомдук маанисин жогорулатат. Жергиликтүү өндүрүш, алма бакчасынан алынган жемиштерди окуучуларды тамактандырууга колдонобуз жана ошондой эле керектен ашкан жемиштерди сатуу жол менен мектептин бюджетин толуктайбыз. Таза жемиштер, органикалык жол менен өстүрүлгөн алмалар балдардын ден соолугун чыңдоого жардам берет. Физикалык активдүүлүк, бакча иши балдарды гаджеттерден алыс болуп, кыймыл-аракет кылууга түрткү берет. Климаттык өзгөрүүлөргө даярдык, дарактардын болушу, кургакчылыкка, суу ташкынына каршы табигый коргоо болуп эсептелет. Мурас катары ар бир муун мектептин бакчасын кеңейтүү анын маанисин улантат. Көчөттөр жемиш берүү үчүн дээрлик 3 жана 5 жыл талап кылат. Ошондуктан программа узак мөөнөткө иштелип чыкса өз жемишин берет деп ойлойм. Камкорчулук, дарактардын туруктуу өсүшү үчүн суу ресурстары жана эксперттердин колдоо зарыл. Окуучулардын жана мугалимдердин демилгесин жорулатып, долбоорубузду ийгиликтүү ишке ашырбасак, биздин милдетибиз болот. Мектеп бакчасына алма көчөттөрүн отургузуу бул экология, билим, экономика жана саламаттыкты сактоо тармактарын өз кучагына алган натыйжалуу долбоор. Бул долбоор окуучуларга табиатты сүйүүгө, жергиликтүү өндүрүштү колдоого жана келечекте климаттык кырсыктардын алдын алууга үйрөтөт.